Кыргызстанда муфтияты коррупцияга батканын жашырууда. Бүгүн Кыргызстандагы диний абал боюнча иш-чарада ажылыкты уюштурууда коррупцияга жол берилип жатканы айтылды. Ислам изилдөө илимий институту уюштурган жыйынга мамлекеттик мекемелер, диний уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер чакырылган. Дин таануучу Асан Саипов муфтияттын дарегине карата коомдо айтылган бир топ сын пикирлер жоопсуз калып жатканын билдирди. Мындан тышкары муфтияттын каржылык тараптары текшерүүгө тоскоолдуктар болуп жатканын кошумчалады. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын финансылык иштери толугу менен жабык болуп келүүдө. Бул эч кимге белгисиз. Жана алымдар кеңешинин акыркы отурумунда январдын этегинде атайын финансылык иштери боюнча ишенбөөчүлүк жарыяланып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын финансылык иштерин текшерүү тууралуу атайын комиссия түзүлгөн, 5 комиссия, 5 кишиден турган. Булар дагы 4 айдан бери эч кандай муфтияттын финансылык иштерин текшере албай келишет. Ушул ажылыкка элдер ишенип барган ажылык тармагында дагы коррупциялык схема болушу мүмкүнбү деген суроо көпчүлүктүн башын катырып келет да. Ушул багытта сиз кандай көз караштасыз? Ачык айкындуулук бүгүнкү күндө ажылык системасында кандай жүрүп жатат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатух. Ыраазылык билдирем ушундай мүмкүнчүлүк берип турганыңыздарга. Кудай таалам 7-чи каналдын жамаатына жетекчилигине жакшылык берсин. Чындыгында элибизде накал сөз бар, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деген. Демек бул сөздөрдүн бардыгы мындай бир жөн жерден чыкпайт. Ошол бир нерсе болгондугу себептен же болбосо бир түшүнбөй калган жерден же бир мындай бир өксүк болгон жерден сөз чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселени териштирип чыгыш керек. Мисалы үчүн ошол муфтияттын үстүндөгү ажылык боюнча сөздөр көп болгондон мындан бир 4 ай мурда уламалар кеңеши болгондо биз уламалар кеңеши атайын комиссия түзүп, ошол былтыркы 2017 жылкы ажылыктын бардык кагаздарын текшерип карап чыккыла деп комиссия түзгөнбүз, бирок ошол комиссия эмнегедир азыркы күнгө чейин ишин баштай албай турат да. Демек, кайсы бир мандемдүү иш барбы деген ой келет сөзсүз түрдө. Анан экинчиден, эгерде ушундай сөз айтылып калса, сөзсүз түрдө муфтият же башка атайын ыйгарым укуктуу органдар муну териштирип тактап чыгып, жыйынтык бериш керек. Мисалы үчүн, мен 2011-2010 жылдары ошол муфтий болуп иштегенде ушул боюнча сотко берип, сот боюнча биз соттон жеңип чыгып, анан ошол айыптуу деген айткан вечерний Бишкек газетесин башкаларды сотко бергенбиз, жеңип чыкканбыз да. Ошол сыяктуу азыркы маселеге чекит коюлуш керек. Буга сөзсүз түрдө компетенттүү органдар сот аркылуу ошол териштирилип, анан ага чекит коюлуш керек. Анан жөн эле ушундай эл арасында болуп атканда кагаздарды жашырып, ачык эмес кылып, бекитип койгон менен бул адамдардын көңүлү мындай бир төп келбейт. Анан эми жанагы адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин кемчилик кетпей койбойт. Болгону ошол кемчилик атайлап максаттуу болбош керек деп мен айтар элем.